Улуттук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт программасы, студияда мен Самат Асипов, саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматы биргеликте өткөргөн кезектеги рейд дагы жол эрежесин одоно бузган айдоочулардын көптүгү менен эсте кала турган болду. Алкоголдук ичимдик ичип рульга отурган, тиешелүү документи жок унаа башкаргандар, аны менен катар шаар көчөлөрүндө авто ээн баштык кылгандар колго түшүп чара көрүлдү. Жол коопсуздук кызматкерлери рейдке чыгаар менен эле Борбор калаанын Эркиндик бульвары жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинен мына сиздер көрүп жаткан унаа токтотулду. Текшерүү иштеринин жыйынтыгында айдоочунун унаа башкарууга укук бере турган тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкен, ичпегени да текшериле турган болуп, ал республикалык наркология борборуна жеткирилди. Тесттин жыйынтыгы таза чыкты. Бирок унаа ээсине унааны документи жок айдап жүргөндүгү үчүн атайын протокол түзүлүп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Жо, документтерим бар. Бул моторну устага таштадым эле. Анан берки машинамда турабам. Түндүгүм жанагы телефон экраны сынып калып, эми мунуга скачать этишим керек эле да. Ал кудай акы мен жана алган жокмун. Кечки саат 10-20 чамаларында Эркиндик көчөсү жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде бара жатып Kia Carnival автоунаасын токтоткон учурда автоунаанын ээсинин айдоочунун өзүнө тиешелүү айдоочулук күбөлүгү жана транспорт каражатын каптоо күбөлүгү жок болгондугу себебинен айып короого алып келип токтотуп жана тиешелүү протоколдор түзүлүп атат. Кезектеги жаш балдар катышкан жол кырсыгы Борбор калаанын Барпы Алыкулов көчөсүндө катталды. Жол коопсуздук кызматкерлеринин рейди учурунда милиция кызматкерлерине Бишкектин Алыкулов көчөсүндө 16 жаштагы бала жол кырсыгына учурап, бир убакта 3 унааны сүзүп салганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө бул жашы жете элек бала автоунааны үйүнөн уурдап чыкканы белгилүү болду. Жанында айдоочулук күбөлүгү да болгон эмес. Бардык тиешелүү маалыматтар чогултулган соң, инспекторлор тарабынан тиешелүү протоколдор толтурулуп, автоунаа айып короо жайына жеткирилди. Аренда алып бериштим, айдап жүргөн болчу. Сага берди эле. Праваң кайда? Мен алган эмес болсун, башкалар алган. Бизге учкун чакырымдан вызов түшкөн. Барып Алыкулов магистралында круговой эмеде ДТП жол кырсыгы катталган деп. Биз барган учурда 3 машина с участием 3 машин ДТП болгон. За рулем жаш өспүрүм бала болгон. Окенов Юнус деген жараныбыз экен. Жашы 15-16 жаш, 16 жаштаса. 16 жашта экен. Кудайга шүгүр баары жакшы эле бүттү, буюрса. Без пострадавших. Айта турган сөзүм, мындай жолго барбаңыз. Жаш экенсиз. Ошо Кудай сактаптыр. Жол эрежесин бузгандардын дагы бир тобу унаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандар. Бишкекте өткөн рейдтин алкагында жол эрежесинин бул түрүн бузган бир катар айдоочулар кармалды. Алардын ар бирине мыйзам чегинде чара көрүлдү. Мына сиздер көрүп жаткан унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен шектүү катары токтотулган. Бирок айдоочу жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, алардан оңой кутулуп кетүүгө аракет кылды. Бирок айдоочунун мындай аракетинен майнап чыккан жок. Ага мыйзам чегинде протоколдор толтурулуп, юридикалык баа берүү үчүн материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Мен тетти жумуштан бери келгиче бир топ убакыт өттү. Мен келгенде гана көтөрдүңүз сиз. Мен көрдүм тетти акчанчы. Не, Баке, я до этого понял, когда вы поняли. Эми ошондо да балдар мага Рұқсат бар бекен, жоқ бекен мына? Рұқсатым жоқ, Баке. Неме? Я признаю, что мне разрешили. Көрдүңүз бе, сиздин уруксатыңыз жок, терезеңизди түшүрүп алгансыз. Ну, я вот отпустил. Сиз ойлогонсуз, Они не эгерде знали, у мен меня это тереземди есть или түшүрүп нет. алсам, мага билинбей калат. послушай. КАИ кызматкерлери өтүп кеткенде мен көтөрүп алам депчи. Андай өтпөйт. Шаар көчөлөрүндө орун алып жаткан жол кырсыктарынын көбү унааны белгиленген ылдамдыктан ашыра айдагандан улам келип чыгууда. Мына ушундай кырсыктардын бири Борбор калаанын Байтик Баатыр жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алды. Анда айдоочу батыш тарапты көздөй катуу ылдамдыкта келе жаткан.
Анысы аз келгенсип убакыт түнкү саат 1-2 болгондуктан жолдо келе жатып уктап кеткен экен. Жыйынтыгында автоунаа жолдун четине чыгып кетип, арыкка кулап калган. Айдоочуга карата тиешелүү протокол толтурулуп, андан ары чара көрүү үчүн материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Белгилей кетүүчү жагдай дал ушул унааны белгиленген ылдамдыктан ашыра айдагандардын айынан шаар көчөлөрүндө ондогон жол кырсыктары катталууда. Андыктан жол коопсуздук кызматкерлери айдоочуларды айрыкча түнкү убакта унааны акырын айдап сак болууга чакырат. Aşağı inip ettim. Yok. Kaydan gelettin hele? Ha? Kaydan gelettin hele? Akjardan kettim. Hani tümde oktagan mezdi buna. Tamam. Ayılganda eni bir kettim. Gözüm ketmiş. Uktap kettim. Мына ушундай эле жол кырсыгы өткөн дем алыш күндөрү түнкү саат 2-3 чамасында Чүй проспектисинде орун алды. Мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси бурулам деп жатып токтоп турган машинаны сүзүп салган. Бактыга жараша экинчи унаанын ичинде жүргүнчүлөр жок болуп чыкты. Жол кырсыгынын себебин аныктоо үчүн автоунаалар айып короо жайына жеткирилди. Ал эми айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, анын кыймыл-аракеттерине юридикалык баа берилмекчи. О, жатканбыз телефон чыгарабыз. Анан мыяктан келди какты да. Жылдырашып жүрүштү. Бузакта маршрутка чыгып калыптыр бул экен. Iya. Маршрутка чыгып калыптыр дейм. Бул жак встречкада маршрутка келип калды. Aha. Биз жактан келатып эки жактан уже батпай маршрутка түсүп алдык. Bak koştu siz oldunuz. Бишкек шаарында коомдук транспорттун айдоочусун уртокмокко алган жаран кармала элек. Бул тууралуу аталган жол кырсыгында жабыркаган жабырлануучулар билдиришти. Эске салсак 11-декабрь күнү Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу коомдук транспорттун айдоочусу менен жол талашып, аны жолдо катар кысып, ал эми автобус аялдамага келип токтогон учурда ал унаасынан түшүп келип, автобустун айдоочусун отурган жеринен уртокмокко алган. Arka düşüyorsunuz, aylak koyun biraz. Baştan çıkıyor. Evet. Бул учурда автобус ордунан жылып кетип, алдында турган электромобилди сүзүп, жеңил унаа эки автобустун ортосунда кыпчылып калган. Жабырлануучулардын айтымында 11-декабрдан бери ушул күнгө чейин коомдук транспорттун айдоочусун уртокмокко алган жаран кармала элек. Ал тууралуу баардык маалыматтар бар болсо дагы, ушул учурга чейин укук коргоо органдары тарабынан эч кандай реакция болбой жатканын билдиришти. Ал эми кырсыктын кесепетинен келип чыккан зыяндын көлөмү 100 миңдеген сомду түзөт деп билдиришүүдө жабырлануучулар. Мен такси кызматында жумуш алып барам. Ал учурда мен локация койгон жерге мен автобус ошол жерге барганмын да. Жанагы остановкага барып, алдыга барып токтойн деген максатта тургам. Алдымда автобус турган. Ал жылып кеткенден мен алдыга барып турушум керек болчу. Ал автобус адамдардын жүргүнчүлөрүн түшүрүп чыгарып аткан учурда келип артынан автобус келип кагылды. Эшик жабылып атканда эшикти ачып кирип эле нападение кылды. Нападение кылганда шоковый состояние менен тормозду кое берип дагы коргоном да. Турганда эле автобус жылып кетти. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы баңгизаттарды мыйзамсыз сатуу фактысын аныктады. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Жалал Абад облусунун Манас шаарында баңгизаттарды мыйзамсыз сактоо жана сатуу менен алектенип жүргөн 1981-жылы туулган жаран кармалган. Анын жанынан салмагы 1 килограмм 344 грамм гашиш жана 476 грамм марихуана табылып, далил буюм катары алынды.
Кармалган жаран Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.